Мамлекет тарабынан Баткен районунун Достук айылынын тургундарына жаңы айыл жана турак жай менен камсыз кылынат. Ошондой эле айыл мурдагыдан да мыкты шарттар менен камсыздалат. Бул жөнүндө аталган айылдын жашоочулары менен болгон жолугушууда президенттин Баткен облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шамиянов айтты. Бир вариант ушул. Экинчи вариант жана стадиончу чет булактын үстүндөгү ошол жерге барасыңарбы? Алдын ала ушуну компенсацияны айтып койдум. Жок десеңер, жана Нурдан Кемелович айтып кеткендей, жок биз эметпейбиз десеңер, компенсация төлөп беребиз, ошо менен бүттүт. Жок биз айыл менен көчүп барабыз, бизге үй салып бериле десеңер, анда үй салып беребиз. Мамлекет тарабынан көрүлгөн мындай камкордукка Достук айылынын тургундары каршы эмес. Башка жерден үй беребиз дегениңиздерге макул эле болуп турабыз, мисалы. Айла жок, бул Кыргызстаныбыз үчүн. İçimiz tutup tursa ham Kırgızstanımızın özümüz деле ойлобой элибиз, бардык Кыргызстаныбызды ойлоп атабыз. Эгерде үй кура турган болсоңуздар, эң аз болгондо 120 квадрат метрден эң кичине болгондо ошондой салсаңыздар. Онон жогору болушта боло берсин. Мындай жолугушуудан кийин айыл тургундары да макул болушуп, ал турсун ыраазычылык билдиришти. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев айыл тургундарынын сунушун, пикирин эске алып, Баткен шаарынан жана Достук айылына жакын Кызылбел аймагынан атайын жер бөлүнүп, бардык шарты менен мыкты шаарча куруп берүүнү убадалады. Суусун киргизип беребиз, светин киргизип беребиз. Ошондой эле жолдорду дагы кенен түз кылып, мындайча айтканда, жакшы условиясы менен түзүп берүүгө дайынбыз. Сиздерден болгону мен суранат элем, ошол кайсы жерге барабыз деген нерсени чечип берсеңиздер. Бул жолугушуу чек ара боюнча өзгөчө Достук айылы жөнүндө сөз тармактарда ар кандай пикирлерди таратып жаткан заар тилдүүлөргө жооп болду окшойт.